мына ЭТТ аркылуу биз товарды кабыл алсак, анан анын чыгашын биз кандай кылып көрсөтөбүз? Кандай кылып сатабыз мисалы? Ушул маселени чечиш үчүн мобилдик уюлдук телефондордо ушунун бар жоон камтый турган программаны жазып бүтөйлү деп калдык. Мен ойлойм мына жакынкы арада биз ушунун баардыгын сиздердин баардыгыңыздарга жайылтабыз. Ошол эле мобилдик телефон менен сиздер бүт баардык операцияларды жасасаңыздар болот. Ошондуктан биздин ишкерлер такыр эле буга камсанабай эле койсо болот. Ушунун баардыгын ыңгайлаштыруу, ошол базарда отурасызбы, магазинде отурасыздарбы, ушунун баардыгын ыңгайлаштырып, сиздерге оор келтирбей турган кылып буюрса жазып бүтүрөлү деп калдык. Ушунун жакынкы арада уже баардыгын кабыл алабыз. Демек жанагындай принтердин дагы жана түстүү боектордун дагы башканда кереги жок. Жок, кереги жок. Кереги жок болот. Мен айтып кетерим, мына бүгүнкү күндө биз Армениядан биздин калктын саны 3 эсе кичине. Бирок ошол эле убакта Армения бизге караганда 2 эсе көп салык чогултуп атат. Бул деген сөз биздин кыргыз жарандары 2 эсе аз жеп атат, 2 эсе аз кийип атат деген эле сөз болуп атпайбы? Ошондуктан мен баардыгыңыздарды чакырып кетет элем, ушул сиздердин артыңыздардан башка салык төлөбөй жүргөндөр аябай эле көптөгөн болуп атат. Ошолордун баардыгына сиздер себепкер болуп, мындайча айтканда ушулардын бир курал болуп калбаңыздар да.